Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Urmatlı mekendeşler, kadırlı Müslüman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала баарыбызды бу дүйнө ахиреттин жамандыгынан, бактысыздыгынан сактап, эки дүйнөдө бактылуу кылсын. Жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Тугандар, баарыбыз Алланы эстеп отурайлы. Жүрөктөрүбүздү бейпилдик менен, рахат менен, тынчтык менен толтурайлы. Алла Кур'анда айтат: "Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб." Кабардар, Алланы эстегенде гана жүрөк рахаттанат, жүрөк тынчтанат, жүрөктөр бейпилденет. Качан Алланы эстеп отурсак, Алла Субхана ва Таала жүздөнүп отурайлы. Алла Таала ушу бираз жолугушубузду берекелүү кылсын. Айта турган сөзүбүздү, уга турган сөзүбүздү Алла Таалам өзү кабыл кылсын. Сөзүбүздө дагы, амалыбызда дагы ихластуулук берсин. Биринчиден жараткан Аллага мен чексиз шүгүрлөрдү келтирем. Чексиз Алла Субхана ва Таала шүгүрлөр болсун. Сиздер менен жолукканга, Түштүк Кореяга келип, мекендештерибиз менен жүздөшүгөнгө Аллахым товфик бергенине чексиз шүгүрлөр болсун. Бул мүмкүнчүлүктү Алла түзүп берди. Бул мүмкүнчүлүктү сиздер менен бир ыймандашкан, илимибизди бир жаңылап, адеп, ахлак, кулк мүнөздөн алдыга бир жылып, жашообуздун багытын бир туурулап, түздөп, жашообузда иншаалла бир Аллада келечекте жараткан Алла Субхана ва Тааланын ыраазычылыгын коюп, ошон үчүн мындай мүмкүнчүлүк берип аткандыгына Аллага чексиз шүгүрлөр. Албетте, жашоо аманат, ден соолук аманат, дин дагы аманат. Бу дүйнөдө турганыбыз бардыгы аманат. Аманатка кыянат кылбай, аманаттын акысын бергенге аракет кылайлы. Алла Субханаху ва Таалага чексиз шүгүрлөр. Кур'анда Алла Таала айтат: "Фадкуру ала Аллахи лааллакум туфлихун." Алланын неаматтарын эстеп тургула. Алланын неаматтарын эстеп жүргүлө. Мүмкүн силер ийгиликке жетерсиңер, бактылуу болоорсуңар, дүние ахиреттин бактысыздыгынан кутуларсыңар. Качан? Алланын неаматы. Өзү жашоо Алланын чоң неаматы. Бүгүнкү күн, бүгүнкү таң, бүгүнкү саатта бүгүнкү жашообуз бар экен. Эртеңкиси бизге маалым эмес, бизге караңгы. Бирок алхамдулилlah жашоону бергени Алла Таалага шүгүрлөр. Жашоону бергендигине, ден соолук бергендигине, жаштык бергендигине, ырыскы бергендигине, акыл эс бергендигине, мухаббат, иззат бергендигине, амандык бергендигине Аллага шүгүрлөр. Ушунун баарынын үстүнөн дин бергендигине Аллага шүгүрлөр. Бул эң улуу неамат. А'заму ни'ам не'мату дин. Неаматтардын эң абзели, улуусу Алла Тааланын неаматтарынын эң улуусу дин неаматы экен тугандар. Демек Алла Субханаху ва Таала динди бизди бактылуу кылуу үчүн берип атат. Динди Алла Субханаху ва Таала өзү разы болуп берип атат. Ал-яум акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина. Пайгамбарыбызга Алла Таалам 23 жыл Кур'ан түшүрүп, коштошуу ажылыгында, Арафа майданында, Арафа күнү ушул аятты түшүргөн. Бүгүн мен силерге диниңерди толук кылып бердим, неаматтарды да бүтүрдүм, жана мен силерге ислам динди разы туттум. Тугандар, жараткан Алла Тааланын неаматы чексиз, эсепсиз, аягы жок. Алла Тааланын сиздерге, биздерге кылган жакшылыктарын эсеби жок. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгер силер менин берген неаматтарыма шүгүр кылсаңар, мен сөзсүз көбөйтүп беремин дейт. Шүгүр менен жашайлы. Жараткан Алланын ар бир неаматына шүгүр кылайлы.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge şükürçülüktü üretken. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şükür kılganга kızıktırıp buyruktарын айтқан. Mındayça aytkanda tuğandar bardıq paygambarlar şükür kılgan eken. Ulu zatlar, asıl zatlar. Mınaki paygambarlardan bardığı Allah subhanahu wa ta'alaga şükür kılgan. İbrahim paygambar turallı Allah Teala aytat. Mınday deydi. İnne İbrahim'e kana ummeten qanita. İbrahim paygambar özü жалғыз ele bir ümmet ele. Allah Teala'ga başı üç ele. Özü жалғыз ümmet kanday dese, bir ümmette kança жақсы sıfatlar olsa, bardığı İbrahim paygambarda жалғыз özünde var ele de. Bardığı ümmetteki жақсы sıfatı toptasan, bir жалғыз İbrahim paygambarda var ele. Uşunu ümmet dep koydu. Hanifa ve lem yekunel müşrikin şakiran li an'umi. Bardığı tuğra emes joldan meyil ol, hakka tüptüz bolgan müşriklerden emes ele, şirk keltirgenlerden emes ele. Şakiran li an'umi. Allah'ın nimetlerine şükür kılıcı bolçu. Allah'ın nimetlerine şükür kılıcı bolçu. Kanday gana nimet gelmesin, bu Allah'dan gelet tuğandar. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ. Kanday gana nimet sizlerge jetsin. Meyli, akıl esti nimet, densoğluk, ırıskının nimeti bardık Allah Teala'dan. Oşun için her bir nimet şükürsüz ötmesin. Kur'an'da Allah Teala ne diyor? İctebahu ve hadahu ila sırat-ı mustakim. Allah İbrahim peygamberdi tanıdı. Cana sırat-ı mustakim düz yolga yol görsetip hidayet verdi dedi. İbrahim aleyhisselamdan başka Nuh aleyhisselam turalı da Allah Teala mınday dedi. İnnehu kana abdan şakura. Şükür kılıcı bende olçu dedi. Şükür kılıcı bu bende olçu. Peygamber şunçalık namaz okuytele, nafil namazlardı. Putları, baltırları şişip ketetele. Ayşe'ne öz bir jol aytıp kaldı. O Allah'ın elçisi. Siz murunku, keyinki günöleriniz bardığı geçirilgen. Emne üçün özünüz uşunçalık kıynaysız. Dese Peygamberimiz ne dedi? Emne men şükür kılıcı bende bolboymun mu deydi. Demek tuğandar Allah'ın nimetini biz şükür menen kütüp alaylı. Jaratkan Allah Teala'nıga şükür kanday? Til menen aytkan dele şükür. Alhamdulillah degen. Bu birincisi. İkincisi denenin bardığının şükürü var. Tildin şükürü, denenin şükürü, jüröktün şükürü. Tildin şükürü uşul. Alhamdulillah degeniniz tildin şükürü bu. Erte menen turganda ne de atağız? Alhamdulillahillezî ahyana ba'dama amatana ve ilayhin nushur. Allah'a şükür kılıp bugün yaşa vergenine şükür. Ölümden ya Allah gayra bizni tirilttin dep şükür kılıp atağız. Ajatkanaga girip çıkıp atağız. Allah'a şükür aytıp atağız. Bana ziyan bere turgan nerseni alıp taştadın. Alhamdulillahillezî afani. Allah subhanahu wa ta'ala bana afiyet, amandık berdi. Ziyan bere turgan nerseleri denimden çıkarıp. Çıkpay kalganda kanday nerse bu? Adamdın densoğluğuna ziyan geletele. Zan, zara, ziyandu. Uşu zattardı çıkarganga Allah'a şükürdü. Tamak je Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytad. Kimde kim bir utam su içip elhamdülillah dese Allah uşudan razı болады deydi. Bir nan jep durup, bir lukma, bir sındırım tamak jep durup elhamdülillah dese Allah uşudan razı болады deydi. Tumak demek tuğandar biz şükür menen jaşoonu ötköröylü. Şükür menen tündü ötköröylü. Şükür menen gündüzdü ötköröylü. Kançalık şükür kılsak Allah göğütüp beredi eken. Allah'ın aldında kadırlı olabız, barıktı olabız. Allah Teala Davud paygambarga buyruk bergen. Ey Davud, tün üy bülösü, sizler şükürdü amal kılıp algıla degen. İ'malu ala Davuda şükra ve qalilun min ibadiyaş şakur. Ey Davud, Davud paygambar, jöötlerge gelgen paygambar, badışa dağı bolçu, paygambar dağı bolçu. Ne de atat? Ey Davud'un üy bülösü, sizler şükürdü amal kılıp algıla. Bu amal tuğandar. Kandayla namaz okugan amal, Kur'an okugan amal, sadaka bergen amal, oroza tutkan amal, zikir çalgan amal bolgondayla şükür kılуу dagı amal eken da. Bul dagı uşu biz şükür kılgandan biz jaşoobuzdan orun bereyli. Allah'ın nimetlerine şükür kılganga orun bereyli tuğandar. Bu amal eken. Biroq Allah aytып atat: "Ve qalilun min ibadiyaş şakur." Menin bendelerinden şükür kılıcı az deydi.
Şükür kılıçlar az eken. Şükürsüzler köp eken. Allah Taalam bizi şükür kılıçlardan kılsın, amin. Şükürsüzlerini Allah Taalam saktasın. Allah Taala aytat: "Vaşkuruli ve la takfurun." Bana şükür kılıp yaşagıla, şükürsüzlük kılbagıla. Şükürsüzlüktün atın Kur'an'da kanut dep koyat. İnnel insane li rabbihi lekanut. İnsan öz Rabbisine öte şükürsüz deydi. Kanut dep koyat. Huday saktasın, kim şükürsüz bolsa anın atı kanut bolot. İmam Tirmizi rahmatullah aleyhi aytat, kanuttun manisi ne deydi? Kanut degen mınday: "Ellezî yaral ni'ma ve la yaral mun'im." Nematni göröt, biroq nemat berүүчүнү görбөйт. Nematni bilet, nemat berүүчүnü tanıbayt. Nemat kimden gelip atat? Densoluk kimden gelip atat? Irıskı kimden gelip atat? Akıl es kimden geldi? İman bizge kim berdi? İslam da bizge kim berdi? Bala çakanı bizge kim berdi? Amanlıkты kim berdi? Nemat kılıp Allah Taala uşunday aman mamleketke sizlerdi alıp geldi. Kim berdi? Şu nematlardan bardığın koldanat, bilet, paydalanat. Biroq nemat berүүчүгө rahmat aytpay atpayбы. Nemat berүүчүnü görбөй atpayбы. Nematın iyisi Allah, berүүчүsü özü. Allah Subhanahu wa Taala nematni başkara özü tartulayt Allah Subhanahu wa Taala. Şunun için tuğandar İmam Tirmizi rahmatullahi aleyhi aytat: "Egerde kim nematni görüp, nemat berүүчүnü tanıbasa, uşunun atı kanut, şükürsüz" deydi da. Бұл жаққа көңіл бұрыңыздар. Сөзге көңіл бұрып тұрыш керек. Эмне болып кетсе дағы ал жаққа алақсыбаңыздар. Келіп атат, кетіп атат, бірі сөйлеп атат. Көңіл бұрып тұрыңыздар. Аллаға жүзденіп тұрайын. Екіншісі, канут деген не? Алла Таалам берген нематтарды арамға иштетүү ушу канут. Алла сізге мал, мүлк берді, байлық берді. Ушуну арамға иштетпеңіз. Ушу нематты адалға иштеткеніңіз, mal, mülktü, akçanı adalga işletkeniz, uşunun şükürü. Eğer de aramga işletseniz, şükürsüzlüğü. Bu kanun. Allah sizge densoluk verdi. Bu nemat. Uşu densoluktu aramga işletmeniz. İşletseniz sizden atınız kanut bolup kalat. Şükürsüz bolup kalat. Şükürsüz bolup kalat. Allah Subhanahu wa Taala sizge ilim verdi. Mümkünçülük, jönдөмдүүлүк verdi. Uşunu siz adalga işletseniz, oşonun şükürü olur. Aramga işletseniz, anı şükürsüzlüğü olur. Oşun için Allah Subhanahu wa Taala bergendin, aramga işletpeyli. Aramga işletpeyli. Süleyman aleyhisselam'dan aytkanı, Allah Subhanahu wa Taala Süleyman paygambarga uşunçalık baylık berdi. Uşunçalık beylik berdi. Süleyman paygambarday dünyada bay bolgon emes, kıyamat günge çeyin bolboyt dagı. Allah'a dua kılgan, bana uşunday baylık ber degen, bana çeyin, menen keyin biröne berilmegender. Allah Subhanahu wa Taala uşunday berdi. Süleyman paygambarga insarlar başı yetile, cinler de başı yetir. Uşunçalık beylik berdi. Kanatlı olarının sözünü biletele. Şamalga buyruk beretele. Bardığına cinler de işletetele. Süleyman paygambar uşunçalık ulu darajaga olup aytat, "Hada min fadli Rabbi." Bu men Rabbimden ayköldülüğü deydi. "Liyabluwani ashkur am akfur." Allah meni sınaş üçün berip atat. Men şükür kılamı, je şükürsüzlük kılamı deydi. Allah sizge kimge baylık berse, bizdi sınaganga berip atat. Şükür kılabı eken, kılbaybı eken der. Allah Taala kimge beylik berse, Allah Taala uşu sınоо üçün berip atat. Şükür kılabı je kılbaybı depçi. Allah Taala kimge perzent berse, uul, kız berse, Allah Taala sınoo üçün beret. Şükür kılabı je kılbaybı der. Allah Taala sizge bizge densoluk berse, Allah Subhanahu wa Taala bunu şükür kılabı je kılbaybı dep. Bu nematты Allah Taala berip atkanı şükür kılabı je kılbaybı dep. Uşunu sınoo üçün. Allah Subhanahu wa Taala jakşılık menen de jamandık menen de sınayt. Unutpaylı. Ve nablukum biş-şerri vel hayri fitneten. Allah Taala aytat, jamandık menen de, jakşılık menen de sınayız bendeni deydi. Al kanday degen? Oğru verip dagı sınayt, densoluk verip dagı sınayt, tok kılıp dagı sınayt, aç kılıp dagı sınayt, kursant kılıp dagı sınayt, gıcalat kılıp dagı sınayt, beylikti berip sınayt, beylikti alıp koyup sınayt, perzent berip sınayt, arаңardan kemitip sınayt. Allah Taala sınayt Allah Taala. Jakşılığı menen dagı,
Жамандыгы менен да сынайт. Жамандыгы менен сынаганда бизден сабыр. Жакшылыгы менен сынаганда бизден шүгүр. Бул ар бир мусулмандын эки канаты. Сабыр, шүгүр менен тугандар. Алла Таалам кичине сыноо берип койсо, кыжаанат болбоң. Алла Таалам сизди төмөн кылыш үчүн эмес, күнөөңүздү кечириш үчүн, даражаңызды көтөрүш үчүн, сизди бекемдеш үчүн, ахиретти эстетиш үчүн Алла Таала сыноолорду берип турат. Алла неаматтарды берип турат, шүгүр кылабы кылбайбы деп турган. Шүгүр кылабы кылбайбы деп. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Kim şükür kılsa, anın paydası özü için. Şükür kılsanız, paydasını özünüz alasız. Soğuğun özünüz alasız. Жақшылығы sizge tiyet. Nimattın şükürü özünüzge kaytat. Şükürsüzlüğü da özünüzge kaytat. Başkaga emez. Nimattın qanday şükür kılsanız, paydasını da sizge kaytat eken. Şükürsüzlüktün ziyanı da sizge kaytat. Bilip alayla. Şükürdün paydası, şükürsüzlüktün ziyanı ekoten insandın özüne kaytat. Oşun için Allah Teala aytat: "Wa şakara fa innama yashkuru li nafsi." Kim şükür kılsa, al özü için şükür kılıp atar. Allah'a şükür degenden bunun paydasını özü alıp atat der. Biz şükür kılsak Allah Teala'ga paydası jetip ketpeydi. Bizdin ibadatımız menen Allah'a bir payda jetkizip yürübeybiz tuğanda. İbadattın paydası özüңүzгө, kulk münözüңüzdün paydası özüңүzгө, sadakаңыздын paydası özüңүzгө, Kur'an duаңыздын paydası özüңүzгө, namazыңыздын paydası özüңүzгө, orozonun paydası özüңүzгө, bürögö emez. Her bir жақшы iş kılsanız paydasın özünüz alas, soğuğun özünüz alas, жақшылığın özünüz alas, beypildigin özünüz alas, nurun özünüz alas, daracasın özünüz alas, acır soğup özünüz alas. Allah aytkan: "İn ahsantum li anfusikum ve in asa'tum falaha." Eğer de sizler жақшылық iş kılsaňar özüňөр üçün degen. Özüňөр üçün. Eğer de jaman bolsa özü üçün al. Şoň üçin tuğandar, mana ne deyip atat Allah Subhanahu wa Taala? "Wa kafara" kim şükürsüzlük kılsa, "Fa inna rabbi ganiyyun karim." Albatta men Rabbim bay, bereşen. Mana ke Sulayman paygambardın aytkanı. Kim şükürsüzlük kıla turgan bolsa, "Ey adamzat, uğup algıla. Jaratkan Allah Taalaga ziyanı tiybeyt. Allah Taala muhtaçsız, senin şükürüne muhtaç emes. Allah Taala bereşen, ırıskını bere beret şükür kılbasaң dele. Densoluk akıl esti bere beret şükür kılbasaң dele. Paydasın bu dünyada kança taqdırda жазған bolsa oşonça payda alasın. Biro ahirette sana eşlik edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Üç ulu nemat kimdin kolunda bolsa, bütkül dünyanın padişahçılığı kolunda" deydi. "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, muafan fi badani, indahu qutu yawmi, kaannama huyizat lahu dunya." Kim sizlerden taң attırsa, üy bülösünde amandıkta, densoluğu жақшы bolsa, bir gündük ırıskısı bolsa, bütkül dünyanın padişahçılığı, baylığı koluna alıp alganday deydi. Bugün elhamdülillah oşun üçün üy bülöde amandık birincisi. İkincisi densoluk жақшыбы? Densoluk. Bir gündük ırıskısı bolsa deydi. Bir gündük. Bugünküsü var, ertenkisi yok. Uşul bütkül dünyanın baylığını öz koluna karmaganday. Çünkü tuğandar, şükür menen biz yaşoonu ötköröylü. Albatta şeytan var, şeytan kalıp kalgan yok. Kıyamat günge çeyin Allah Taala'dan möhnet suragan. Şeytan Allah Taala'nın rahmatından kurgalgan, kuğulgan, beyişten çıkarılıp jerge düşürülgen. Adam balasının bul açık aykın düşmanı. Kıyamat günge çeyin. Kıyamat günü şeytan ne de aytat bilesin mi? Ey meni cemelebe gele. Özüňördi jemele gele. Men sizlerdi kolunlardan garmap, jaman işlerdi kıldırtkan yok mu? Sunuştadım, davat kıldım, kabul kıldılar. Püttü. Oşun üçün meni jaman görübe gele deydi. Men Peygamberimiz ne dedi? Peygamberimiz aytdı: "Sizler şeytanды sökpögüle" dedi. Allah'dan panat ile gele saktanını dedi. Sökkönde mi yapaydı? La tasubbu şeytan, şeytandı sökpögüle. Ve taavvadu billahi min şerrihi, jamandığından sizler panat ile gele. Şeytanın azgırığından, jamandığından panat ile geledir. Şeytan Allah Subhanahu wa Taala möhnet bergende şeytan ant işken. Ya Allah,
бенделеріңді алдынан, артынан, оң жағынан, сол жағынан азғырамын, жиынтықтан не болады? Вала тажиду аксарахум шакирин. Көпчілігін шүгірсіз табасың. Вала тажид, сен таппайсың дейді. Аксарахум, көпчілігін шүгір қылушы таппайсың. Маныңсы қандай? Менің азғыруым, менің ошол жерге шайтандың тәсірі қандай екен? Бенде шүгірсіз болып қалады екен да. Ким шүгірсіз болып қалса, білсін, шайтан мену алған аға. Шүгірсіздік шайтандың менетінің результаты. Шайтандың менетінің результаты шүгірсіздік та. Ошон үчүн азына дағы шүгір қылайлы. Алхамдулилля, қаниет қылайлы. Қанша ырысқы тапсақ, адалдан табайлы. Bir сом адал жақшы, 1000 сом арамдан қарағанда. 1 сом адал берекесін алып келсін, 1000 сом кесепетін алып келбесін. Туған қаниет, Хазірет Али разияллаху анху айтқан, тақуа деген не деген? Әл-хауф минәл жәлил, Алладан қорқу. Вәл-амал бит-тәнзил, Құранға амал қылу. Вәл-қанаату бил-қалил, азыра қаниет қылу, азына қаниет қылу. Вәл-истидад ли-яумир-рахил, bu dünyeden kete turgan günge dayardanı deydi. Bu dünyeden kete turgan günge dayardanı. Akıllı adam, Müslüman adam gün sayın, tünü dağı, gündüzü dağı Allah'dan korkup yaşaydı eken. Gündüzü dağı, tündesi Kur'an'a amal kılıp yaşaydı eken. Gündüzü dağı, tündesi Allah Teala'nın bergen ırıskısını ağzına olsun kaniyet kıladı eken. Jana gün sayın ahiretke dayardanat eken. Ertege kete turgan günüm var. Ertege Түштүк Кореядан кете турган күн эмес, совсем дүйнөдөн кете турган күн бар. Ошол күндү эстеп, жүрөгүн тазалайт экен. Ошол күнгө даярданып, Аллага тооба кылат экен. Алла Таалага ибадат кылат экен, кулчулдук кылат экен, ахиретке жакшылыктарын жиберет экен. Мени күтүп ала турган, кабырда мени күтүп алат, ахиретте мени күтүп алат. Эмне күтүп алат? Кылган амалдарыңыздын бардыгы сизди күтүп алат. Жақшылықтарыңыздың бардығы дағы, жамандықтардың дағы бардығы күтіп алады. Ошон үчүн мына жердегі орозолор, бардық ибадаттар, намаздар адам баласы алдына жіберет. Бұны тияқтан күтіп алады тұрғандар. Алла субханаху ва таалаға чексіз шүгірлер. Бірінші демек Алланың нематтарына шүгір қылып, Алланың нематтарындағы улуу нематтары ата-эне. Алла Құр'анда өзінің ақысы менен чоғу зикір қылған. Не дейді? Маңа ибадат қылғыла, ата-енеңерге жақшы мамеле қылғыла, маңа ширк келтірбегіле, ата-енеңерге ақ болбоғыла, маңа шүгір келтіргіле, ата-енеңерге шүгір келтіргіле. Алла өзінің ақысы менен ата-ененің ақысын жанаша айтқан. Анишкурли вали валидайк. Ей, адам, маңа шүгір келтір, ата-енеңе шүгір келтір. Себеп дегенде ата-енеңіз болса бұл дүниеге келбейт элек. Ошон үчүн ата-энеге шүгүр кандай? Ата-энеге шүгүр. Ва бил валидайни ихсана. Эң жакшы сөздү ата-энеге айтыңыз. Эң жакшы ишти, кызматты ата-энеңизге кылыңыз. Эң жакшы кийим, тамакты ата-энеңизге алып бериңиз. Эң жакшы адеп, мамилени ата-энеңизге кылыңыз. Алла субханаху ва таала. Пайгамбарыбыз айткан: "Ман лам яшкурин нас лам яшкурилла." Туган ата-енесіне рахмат айта албаған, Аллаға рахмат айта албайды. Ата-енесіне шүгір қыла албаған, Аллаға шүгір қыла албайды. Ушундан улам естегенде айтып коеюн. Алхамдулилля, Түштүк Кореядағы биздин Кыргызстандын элчилиги алхамдулилля айымга, мынаке Руслан мырзага, мына ушуларга элчиликтерге чоң рахмат айтып кетебиз. Сіздер менен биздерге ушу жолугушканга чоң салымын кошту. Сіздер менен биздер ушу ыймандашып, бир жүздөшүп, кичине алхамдулилля бир жолукканыбызга ушул жердеги демөөрчү балдарыбыз бар. Алхамдулилля, мына Абдулла, Ясин балдар отурат мына жердеги, Нурали, ушулардын бардыгына алхамдулилля Алла субханаху ва таала разы болсун, нур тилек бардыгына. Андан башка да ат аталбаган канчаны ушуга иншалла учурдан пайдаланып мен разычылык айтып коеюн, шүгүр айтып коеюн. Себеп буларга шүгүр айта албаган, Аллага шүгүр айта албайт деп өзүбүз айтып атабыз. Ошон үчүн келиңиздер, Аллага шүгүр кылайлы, ата-энеге шүгүр кылайлы. Кимден сизге жакшылык келип атса, ошого шүгүр кылыңыз. Директориңиз барбы? Ушул жерге иш чарабы? Кандай? Ким сизге бир жакшылык кылса, пайгамбарыбыз айткан: "Жазакумуллаху хайран,
Allah sizge жақшы ақысын берсін деп шүгір айтып қойыңыз. Ким ушуну айткан болсо, шүгір кылган деп айтылат экен туугандар. Караңыздар, эгерде биз иман менен, шүгүр менен жашасак, Кур'анда Алла Таала айтат, Алла силерди азаптап не кылат дейт. Алла Таала силерди азаптап не кылат дейт. Ма яф'алуллаху би'адабикум ин шакартум ва амантум. Эгерде силер шүгүр кылып иман келтирип жашасаңар, Алла силерди азаптап не кылат дейт. Алла Таала азаптаганга кызыктар эмес туугандар. Ошон үчүн иншаалла эң биринчи туугандар, мынакей шүгүрдү ордуна коелу. Тилибиз менен да шүгүр кылайлы, денебиз менен ушу Алла Тааланын берген көздү арамга иштетпейли, кулакты арамга иштетпейли, алкымды арамга иштетпейли, колду арамга иштетпейли, путубузду, уяттуу жерлерди арамдан сактайлы. Ушунун шүгүрү ушул туугандар. Жүрөктүн шүгүрү кандай? Жүрөктүн шүгүрү шүгүрдүн акыйкаты. Кандай гана неемат болсо мен буга акылуу эмес элем. Алла акылуу кылды деп ушуну сезсеңиз, ушуга ынансаңыз, ушуну билсеңиз, бул жүрөктүн шүгүрү. Демек, кандай неемат менде сизде бар, ушуга биз өзү акылуу эмеспиз. Алла буну берди, биз өзүбүз тапкан жокпуз. Илимиңиз, тажрыйбаңыз, акыл эстүүлүгүңүз, иманыңыз бардыгы Алланыкы. Алла берди, Алла тартуулады, Алла ыроолоду, сиз жок элеңиз, бир тамчы суу элеңиз. Көздү дагы Алла берди, кулакты дагы Алла берди, өпкө боорду берди, акылды Алла берди, түшүнүктү, аң сезим, паам, парасатты Алла берди. Каяктансыз сиз? Инна лилла ва инна илайхи раджиун. Биз баарыбыз Аллага таандыкпыз. Денебиз дагы Алланыкы, жаныбыз дагы Алланыкы, өзүбүз дагы Алланыкы, жашообуз дагы Алланыкы, өлүмүбүз дагы Алланыкы. Ибрахим пайгамбар айтат: "Инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин." Менин курбанчылыгым, менин орозом, менин жашоом, менин өлүмүм Аллага таандык. Бүткүл аламдын робусу Аллага таандык. Жана баарыбыз Аллага кайтуучубуз. Эч ким буякта кала турган ким? Эч ким жок турган. Баарыбыз Аллага кайтуучубуз. Ошон үчүн иншаалла биринчи шүгүрдү ордуна келтирели тургандар. Алла Таалага шүгүр кылып, эми Алла субхана ва тааlanын буйруктарын аткарайлы. Алла Таала бизге жамандыкка буйрубайт. Алла Таала биздин пайдабыз үчүн буйрат. Акимус сала, 5 вакыт намазды окугула. Акимус салата ли дикри, мени эстеш үчүн намазды тургузгула дейт. Мусулман адам дегенде намазды түшүнөбүз. Намаз дегенде мусулманды түшүнөбүз. Намазды үйрөнүп окуйлу. Зикирди үйрөнүп тартайлы. Кур'анды үйрөнүп окуйлу. Орозону үйрөнүп карманайлы. Дуаны үйрөнөйлү. Кулк мүнөздү үйрөнөйлү. Өзүбүздү таза кармаганды үйрөнөйлү. Дарат кусулду үйрөнөйлү. Диндин бардыгы үйрөнө турган нерсе. Ошон үчүн биз үйрөнөйлү буга. Жада калса иман үйрөнө турган нерсе. Сахабалар айтышкан радıyallahu anhum айтат таалламнал иман сумма таалламнал Кур'ан фаздадна бихи имана. Биз биринчи иманды үйрөндүк, андан кийин Кур'анды үйрөндүк. Кур'анды үйрөнгөндө иманыбыз дагы күчөйдү дейт. Ошон үчүн эң биринчи иман. Иманды биз үйрөнөйлү турган, намазды үйрөнө турган нерсе. Намаз окуй турган нерсе эмес, тургуза турган нерсе. Намаз таштай турган нерсе эмес, алып жүрө турган нерсе. Пайгамбарыбыздын көзүнүн карегин кантип таштайбыз? Көзүнүн кубанычын кантип таштайбыз? Бейиштин ачкычын кантип таштайбыз? Кабырдын нурун кантип таштайбыз? Ырыскынын берекесин кантип таштайбыз? Күнөөдөн токтото турган, арамдан токтото турган улуу касиеттүү Алланын буйругу. Ол кантип намазды таштайбыз? Ана жерде жазылып турат. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Тугандар, намаз биздин жашообуздан абийирсиздикти кетирет. Биздин жашообуздан күнөө кылмыштуулукту кетирет. Тоң моюндук бейбаштыкты кетирет. Биздин бардык жаман адаттарды, кулк мүнөз, мындайча айтканда кыял жоруктардын бардыгын кетирет. Жакшы мүнөзгө бизди жеткирет. Намаз. Эгерде биз намазды толук окусак, берилип окусак, көңүл буруп окусак, маани берип окусак, намаз аркылуу Алладан жардам сурайлы. Эмне сиздин кажетиңиз бар? Кандай сиздин максатыңыз бар? Алладан сураңыз. Алла Таала айтат: "Я юхалладина аману, истаину бис-сабри вас-сала, инналлаха ма'ас-сабирин." Эй имандуулар, силер жардам сурагыла Алладан сабырдуулук жана намаз менен.
Sabırдуулuk жана намаз менен. Албетте Алла sabır kılıçlar менен birge deydi oğlan. Şonun için inşallah biz Müslümanlar namazды тура жақсы окуйлы, өз уақытында окуйлы. Намазға кеткен уақытты siz күйбөңүз. Намазға кеткен уақытты ушу ичиңиz чызылдап калбасын, ушу бекер кетип атабы деген ой кетпесин сиздечи. Бул сиздин жашооңузга бейпилдик алып келет, рахат алып келет, ырыскыңызды кең кылат, сизди мүнөзүңүздү оңдойт. Аллаху акбар. Намаз окуган адамдын жаны оңой чыгат. Аллаху акбар. Кабырга барганда дагы шашылып калат экен. Кабырга барып, анан кийин суракка келгенден кийин көзүнө жан салынганда кайра сурайт да. Сурайын эстегенде айтып коелу. Бул адамдын денеси чыккан, денесинен жан чыккандан кийин кабырга коюлганда жан кайра салынат. Сурак үчүн салынат. Кабырдын азабы тамаша эмес. Жооп бере алабы, жооп бере албай көрөт. Ол оңой эмес ал. Саад ибн Муаз радıyallahu anhu. Пайгамбарыбыздын менмин деген сахабасы. Саад ибн Муаз радıyallahu anhu. Ал не дейт? Саад ибн Муаз радıyallahu anhu дүниеден өткөндө анын жаназасына 70.000 периште түшкөн асмандан. Канча миң? 70.000 периште түшкөн. Пайгамбарыбыз бутун учу менен басып калган. Эмне үчүн бутуңуздун учу менен басып атасыз десе, жай жок дейт. Периштелердин көптүгүнөн жай жок. Кабырга койгондо кабырдын 4 бурчунан жыпар жыт чыккан. 4 бурчунан жыпар жыт чыккан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткан. Саад ибн Муаз чечим чыгарган эле жөөттөр тууралуу. Ошондо пайгамбарыбыз айткан, кудду ушундай чечимди Алла Таала чыгарган деген. Саад ибн Муаз дүниеден өткөндө Алланын аршы титиреген. Алланын аршы кыймылдаган. Акыйкаттан болсун, же болсо кандай урмат сыйдан болсун, кандай болсо дагы айткан. Ихтаззал арш би маути Саад ибн Муаз. Аршы Алла Тааланын аршы титиреген. Ошого пайгамбарыбыз өзү жаназасын окуган. Өзүнүн колу менен койгон. Койгондон кийин сахабалар бар эле, бир маалда эле пайгамбарыбыз айтты: "Субханаллах, субханаллах, субханаллах" деп берди. Андан кийин бир аздан кийин "Алхамдулилlah, алхамдулилlah, алхамдулилlah" деп. Сахабалар сурады: "Я Расулаллах, биринчи сиз бүгүн таң калыштуу бир зикирлерди айттыңыз. Субханаллах дедиңиз. Андан кийин бир аздан алхамдулилlah дедиңиз. Бул эмне дегенди айтты. Мен ошо Сааттын жаназасын окуп кабырга койгондо кабыр кысты дейт. Кабыр кысты дейт. Саад ибн 70.000 периште түшкөн кишини пайгамбарыбыздын менмин деген сахабасы кабырынан 4 бурчунан жыт чыккан киши кабыр ошону кысты дейт. Ошондо мен субханаллах деп бердим дейт. Анан качан кой бергенде алхамдулилlah, Аллага шүгүр, алхамдулилlah деп бердим дейт. Алла Таала баарыбызды кабырдын азабынан сактасын. Тамаша эмес. Айша энебизге бир жолу бир жөөт аялга жакшылык кылган эле. Жөөт аял келди дагы жакшылыгын акысын пата дуа берди. Айша энебизге айтты: "Сизде Алла Таалам кабырдын азабынан сактасын" деди. Өздөрүнүн китептеринде жазылган экен да. Айша энебиз ага чейин бул тууралуу уккан эмес экен. Пайгамбарыбыз келип калганда үйгө Айша энебиз пайгамбарыбыздан сурады: "О Алланын элчиси, бүгүн ушундай бир жөөт аялга мен жакшылык кылдым эле, ал келип мага ушундай пата берди. Алла сизди кабырдын азабынан сактасын" депчи. Барбы дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Ооба" деди. "Айша, кабырдын азабы бар" деди. Кабырдын азабы Хазрет Усман разıyallahu anh айтат: "Бул үйүп койгон топурак деп элестетпегиле. Бул бейиштин бакчаларынан бир бакча, же дозоктун чукурунан бир чукур" дейт. Аллахым барыбызды сактасын тугандар. Демек, ушун кабырга нур боло турган намазды биз кантип бул дүйнөдө таштап коёйбуз? Кабырда ушу намаз ахиретке барганда бейиштин ачкычы деген намазды кантип таштап коёйбуз? Баарыбыз намазга бекем болойлу. Эркектер дагы, аялдар дагы, байлар дагы, кембагалдар дагы. Канчалык байысаңыз, ишиңиз жүрүп кетсе, ошончолук намазды күчөтүңүз сиз. Ошончолук ибадатты күчөтүңүз сиз кайра. Дүнүйөгө көп убакыт болуп кеткенден кийин кайра бул жак азайып кетпесин. Бул жагын кайра көбөйтүңүз сиз. Андан сырткары тургандар, бул намаз Алла менен, адамдар менен мүнөз. Адамдар менен жакшы мүнөздө болойлу. Пайгамбарыбыз жакшы кулк мүнөздү,
толукташ үчүн жиберилген бу дүйнөгө. Бардык пайгамбарларды эң улуу кулк мүнөздө келген. Бирок биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам улуу кулк мүнөздөрдүн үстүндөгү кереметтүү кулк мүнөздөрдү толукташ үчүн келген. Алла Таала Кур'анда пайгамбарыбызды өзү мактаган. Иннака ла ала хулукун азим. Чындыгында сен өтө улуу кулк мүнөздөсүң деген. Пайгамбарыбыз өзү айтат: "Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлaq." Мен бу дүйнөгө келгенимдин негизги максаты кереметтүү кулк мүнөздөрдү толуктоо үчүн келгенмин дейт. Тугандар, ey мусулман бир тугандар, ой кыргызстандыктар, Орто Азиялыктар, биз пайгамбарыбыздын үммөтүбүз. Пайгамбарыбыздын аркасынан туурай турган, окшошо турган, артынан ээрчий турган адамдарыбыз тугандар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бүткүл ааламга райымын чачыш үчүн келген. Бүткүл адамзаттын бардыгын эки дүйнөнүн бактысыздыгынан куткаруш үчүн келген. Бүткүл адамзатка райымдуу жашоону тартуулаш үчүн келген. Пайгамбарыбыздын келген максатын жакшы түшүнүңүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир адамдын малын, жанын, канын, абийирин сакташ үчүн келген. Машинаны алып койдук, 62-14. 62-14 деген машина бар экен. 24 но, корейский. 24 но деген. Ошону алып коюңуздар. Калганыңыздар көңүл бул жака буруңуздар. Демек, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дүйнөгө бирөөгө жамандык кылыш үчүн келген эмес. Угуп алыңыз. Адам баласыны канын сакташ үчүн келген. Кан төгүүнү токтотуш үчүн келген. Жаңжал, согуш, уруш, бузукулукту токтотуш үчүн келген. Зулумдукка чекит коюш үчүн келген. Адам баласынын абийирин сакташ үчүн келген. Намызын сакташ үчүн келген. Өзгөчө алсыздардын, аялдардын, аз жана башка ушулардын сакташ үчүн келген пайгамбарыбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мал мүлктөрдүн сакташ үчүн келген. Уурулук токтосун, мыкачылык токтосун, каракчылык токтосун, ааламдагы караңгылыктын бардыгы, жахилияттын бардыгына точка коюп, бардыгы көмүлсүн. Адамгерчилик жашасын. Адамгерчилик даңазалансын. Адамгерчиликтин сыпаты ааламга жайылсын. Пайгамбарыбыз ушундай райымдуу жашоо алып келген. Бири-бириңерге райымдуу болуп жашагыла. Эй кошуналар, бири-бириңерге райымдуу болуп жашагыла. Бир тугандар, бири-бириңерге райымдуу болуп жашагыла. Партнер чогуу иштегендер, бири-бириңерге райымдуу болуп жашагыла. Эркектер аялдарга райымдуу болсун. Эркектер аялдарга райымдуу болсун. Чоңдар кичинелерге райымдуу болсун. Байлар кембагалдарга райымдуу болсун. Көпчүлүк азчылыкка райымдуу болсун. Күчтүүлөр алсыздарга райымдуу болсун. Райымдуу жашоо алып келген пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Ар бир сөзүндө, ар бир кылган ишинде райымдуулук чагылып турат. Райымдуулук башы тамчылап турат. Пайгамбарыбыз Набийур Рахма, райымдуу пайгамбар туган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Инсандарга эле райымдуу эмес, айвандарга дагы райымдуу, жиндерге дагы райымдуу, жердегилерге дагы райымдуу, асмандагыларга дагы райымдуу, периштелерге дагы райымдуу, душмандарга дагы райымдуу, жаштарга бардыгына райымдуу. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай пайгамбар? Бул райымдуулук өзүнөн өзү болуп калган жок, Алланын бергенинен болду. Фабима рахматим мин Аллахи линта лахум. Алла Тааланын райымдуулугу менен сен жумшак болдуң сахабаларга дейт. Ошон үчүн иншаалла келиңиздер, райымдуу жашоону үйрөнөйлү. Райымдуулук кылганды үйрөнөйлү. Ташбоордукту таштайлы. Ташбоордукту таштайлы. Райымдуулукту үйрөнөйлү. Райымдуулукту жайылтайлы. Пайгамбарыбыздын буйругун аткарайлы. Пайгамбарыбыз эмне деп буйрук берди? Ирхаму ман фил ард, ярхамукум ман фис сама. Ар-рахимун ярхамухумур рахман. Жер бетиндегилерге райымдуулук кылгыла. Жер бетиндегилерге райымдуулук кылгыла. Асмандагылар силерге райымдуулук кылат. Райым кылуучу Алла, райым кылгандарга гана райымдуулук кылат. Ошон үчүн тугандар, мусулмандарга дагы, мусулман эместерге дагы райымдуулук. Кандай райымдуулук кылабыз? Курсагын тойгозгондо райымдуулук, кийим кийгизгенде райымдуулук, көңүлүн көтөргөндө дагы райымдуулук, кайгысын бөлүшкөндө дагы райымдуулук, өзүңүздүн жамандыгыңыздан сактаганда райымдуулук, бирөөнүн жамандыгына чыдап кечирип койгон бул дагы райымдуулук. Бу дүйнөнүн кажетин бүтүргөн райымдуулук. Бирок чыныгы райымдуулук айтайынбы? Ал пайгамбарлардын райымдуулугу. Кандай? Түбөлүктүү дозоктон кутулуп калсын, түбөлүктүү бейиштен орун алсын.
Мынакей чыныгы пайда ушул, чыныгы райымдуулук ушул туганда. Ошон үчүн иншалла дүйнөнүн дагы рахатын эске алайлы, ахиреттин рахатын дагы эске алайлы. Дүйнөнүн дагы пайдасын жеткирейли, ахиреттин дагы пайдасын жеткирейли. Пайгамбарыбыз айтат, адамзаттын эң мыктысы, эң абзели, эң жакшысы адамдарга пайдасы жетип турган. Хойрун нас май янфаун нас. Хойрун нас, адамдардын эң мыктысы, жакшысы ким экен? Май янфаун нас, ким адамдарга пайдасы жетсе. Ким гана адам болбосун. Ошон үчүн пайдалуу болуп жашайлы. Ислам дини пайдалуу болуп жашаганды үйрөтөт. Зыяндуу эмес, райымдуу болуп жашаганды үйрөтөт. Зулумдук эмес. Ошон үчүн иншалла биз мүнөзүбүздү оңдойлу. Пайгамбарыбыз улуу кулк мүнөздү алып келди. Алла Таала улуу кулк мүнөзгө буйурду. Ошол кулк мүнөз менен, Кур'анды мүнөзү менен мүнөздөлөйлү. Бир күн жашасак дагы Кур'ан менен нурланып жашайлы. Кур'анды мүнөзү менен мүнөздөрүп жашайлы. Бир күн жашасак дагы райымдуу болуп жашайлы. Бардыгына жүрөгүбүздө кек болбосун. Жүрөгүбүздө ушундай кара ниеттик болбосун. Жүрөгүбүздө текеберлик, көр албастык, ач көздүк, өч алуу, эки жүздүүлүк болбосун. Биздин жүрөгүбүздү тазалайлы. Эртеге кыямат күнү таза жүрөк гана пайдасы тиет. Мына мал мүлкүңүз пайдасы тийбейт, бала чакаңыз пайдасы тийбейт. Алла айтып койгон, не деген? Яума ла янфау мал ва ла банун илля ман аталла би калбин салим. Ал күнү эч бир адамдын туугандар, яума ла янфау мал мүлк, акча, доллар, алтын, күмүш пайдасы тийбейт сизге. Ва ла банун, бала чакаңыздын дагы пайдасы тийбейт. Бала чакаңыздын, неберечен эч кимдин пайдасы тийбейт. Бир гана пайда тие турган илля ман аталла би калбин салим, ким таза жүрөк алып келсе, ошо гана пайдасы тиет. Таза жүрөк не деген? Ширктен таза, куфурдан таза, бидаттан таза, текеберден таза, көр албастыктан таза, мунафыктык, эки жүздүүлүктөн таза, дүйнөнү сүйгөндөн таза, кек сактагандан таза, өч алам дегенден таза, чагымчылыктан таза, жүрөктү таза кармайлы. Жүрөктү тазалаганга Алла мүмкүнчүлүк берди. Бүгүн буну мээнет кылып жүрөктү тазалайлы. Жүрөктү тазалайлы. Кантип? Алланын зикри менен, көздүн жашы менен бүгүн тазаласа болот. Эртеге көздөн кан чыкса дагы тазаланбайт. Тиги дүйнөдө тазалай турган бир эле нерсе бар. Ал жакта от гана тазалайт. От гана тазалайт. Алла Таала бейишке текеберлерди киргизбейт. Не деген? Аларды тазалап туруп анан киргизет. Күнөөкөлөрдү киргизбейт. Кандай деген? Күнөөдөн тазалап туруп киргизет. Күнөөдөн кантип тазалат? Жууппу? Жок, күйгүзүп. Аллахым барыбызды сактасын. Аллахым барыбызды сактасын. Бүгүн күнөөлөрдөн тазалана турганга көз жаш бар. Бүгүн күнөөлөрдөн тазалана турган Алладан кечирим сураган бар. Бүгүн тообанын эшиги ачык. Алла Таалам жапкан эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, тоба качан эшиги жабылат? Качан күн батыштан чыкканда. Бул кыяматтын чоң белгиси. Экинчиси, тоба качан эшиги жабылат? Качан жан алкымга келгенде. Каргара. Бенденин тобасын Алла кабыл кыла берет деген. Алла субхана ва тааля якбалу. Тобатал абд ма лам югаргир. Алкымга келгенге чейин. Алкымга келгенден кийин тоба кылдым десеңиз, Фираундун тобасы ham кабыл болгон эмес. Фираунд дагы иман келтире берген, бирок иманы кабыл болгон эмес. Ал учур кабыл боло турган учур эмес. Ошон үчүн дене сак, акыл эс жайында күнөөлөрдү таштайлы, кемчиликтерге Алла Тааладан кечирим сурап тоба кылайлы. Тобасыз жакшылыктын эшиги ачылбайт, хидаяттын эшиги ачылбайт, райымдуулуктун эшиги ачылбайт, бейиштин эшиги ачылбайт, тобасыз ачылбайт тугандар. Пайгамбарыбыз мен күн сайын 100 жолу тоба кылам дейт. 100 жолу тоба кылам дейт. А сиз бизчи? Пайгамбарыбыз эч кандай күнөөсү жок. Эч кандай. Ошондой болуп туруп дагы. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, мүнөзүбүздү оңдойлу, ибадатыбызды оңдойлу, ишенимибизди оңдойлу, көз карашыбызды оңдойлу, максатыбызды оңдойлу тугандар. Ошон үчүн мына сиздерге келип, жакшылыкты бөлүшөйлү деп келдик. Биздин максатыбыз негизги Алланын ыраазычылыгы болсун. Жолубуз сыратул мустаким. Пайгамбарлар, олиялар жүргөн жолду карманайлы. Таза адамдар бейишке бара турган жолду ошо тутайлы. Арам нерселерди таштайлы, шайтандаганды таштайлы, кутурганды таштайлы, жырткыч болгонду таштайлы, жандык айвандашып кеткенди таштайлы. Алла субханаху ва тааладан
мынакей толық инсан Мухаммад Расулулла, толық инсаниятқа, толық инсандық жашоо тартууланган Мухаммад Расулулла. Ошон үчүн иншалла кулк мүнөз келиңиздер пайгамбарыбызга мүнөздө эрчейли. Намазда эрчип атабыз, орозодо эрчип атабыз, зекет берип эрчип атабыз, ажылык кылып эрчип атабыз. Туура. Бул ибадатта эрчип атабыз. А мүнөздө качан эрчийбиз? Пайгамбарыбыз бизге ибадатта эле пайгамбар эмес, мүнөздө дагы пайгамбар, жашоодо дагы пайгамбар, даватта дагы пайгамбар, илимде дагы пайгамбар, дуада дагы пайгамбар. 24 saat бизге пайгамбар үлгү. 24 saat үлгү. Кулк мүнөздү эмне дейт? Husnul хулук. Жакшы кулк мүнөз деген эмне угуп алайлы. Бул талакатул вач ва базул маруф ва каффул аза анин нас. Талакатул вач дегени маанайы жарык. Кабагың бүркөбөй. Ата эне менен болсун, бала чака менен болсун, достору менен болсун, кабагыңызды бүркөбөңүз. Өзгөчө жетимдерге, кембагалдарга кабагыңызды бүркөбөңүз. Жиниңизди кетирбеңиз, чекчейбеңиз. Маанайыңызды жарык алыңыз. Мынакей кулк мүнөз ушул жерден башталат экен. Пайгамбарыбыз айтты: "Ат-табассум фи вajhi ахик садака." Мусулманга жылмайып турганыңыз садаканын сообун аласыз. Мусулманга жылмайып турганыңыз садаканын сообун аласыз. Экинчиси бадул маруф, жакшылыктарды жайылтайлы, жакшылыктарды таркатайлы тугандар, жакшылыктарды бөлүшөйлү, жакшылыкта жарышайлы. Фастабикул хайрат, жакшылыкта жарыш кыла дейт туган. Кайрымдуулукта жарышайлы, ибадатта жарышайлы, таквалыкта жарышайлы, кечиримдүүлүктө жарышайлы. Жарыша турган амалдарыбыз бар. Дүйнөдө эмес, ачкөздүктө эмес, күнөөдө эмес. Жарыша турган нерсени тандап алайлы. Кайерде жарышабыз? Күнөөдө жарышып жүрбөйлү. Дозокко биринчи ким түшөт экен деп. Андай эмес. Алланын наразычылыгында жарышпайлы. Алланын разычылыгында жарышайлы. Бейиштин жолунда жарышайлы. Жакшылыкта жарышайлы тугандар. Базлул маруф, жакшылыкты бөлүшүү, жакшылыкты жайылтуу, жакшылыкты ыролоо, тартуулоо. Ва каффул ада анин нас, адамдардан ыза жеткиргенден токтотуу. Адамдарга зыян бербейли. Мусулман болсун, мусулман эмес болсун. Тилибиз менен да зыян бербейли. Акчабыз менен дагы зыян бербейли. Денебиз менен дагы зыян бербейли. Биз адамдарга зыян бербейли. Колубуз менен да зыян жеткирбейли. Мынакей исламдын баалуулугу, мына исламдын чакырыгы, мына исламдын орду. Тугандар, биз адамдарга жамандык кылбайлы деп атат. Абу Хурайра радıyallahu anhu Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сураган: "Ма хуснул хулук я Расулаллах?" Жакшы, керемет кулк мүнөз деп нени айтат деп сураганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай деп жооп берген: "Тасил ман катаак." Ким сени үзсө, ошол менен мамиле түзгүн деген. Ким сени үзсө, ошол менен не? Мамиле түзгүн. Силман катаак, тасилман катаак. Ким сени үзүп салды мамилени, ошо сен дагы ага өчөшүп, ага тең эле үзбөгүн. Ал өзүнүн акылына, өзүнүн деңгээлине жараша амал кылат. Сиз дагы өзүңүздүн деңгээлиңизди бир көрсөтүп коюңуз. Адамгерчилик деңгээлиңизди көрсөтүп коюңуз. Сиз ага теңелбеңиз, ага өчөшпөңүз. Өзгөчө жакындарга, өзгөчө туугандарга. Алар менен туугандар. Ушу катташпай, двоюродныйлар деп коебуз. Атаңыз менен аталаш, атаңыздын инилеринин бир туугандары, тайкеңиздин малдары, ким гана болбосун туугандар. Мамилени биринчи айтып атат Хазрет Абу Хурайра разıyallahu anhu сураганда: "Ман хуснул хулук?" Чырайлуу кулк мүнөз деген эмне дейт? Алла Таалам сооп бере турган, разы боло турган таразада эң салмактуу кулк мүнөз болот экен. Бардык ибадаттардан да эң салмактуусу кулк мүнөз болот экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, кулк мүнөз аркылуу адам баласы күндүзү орозо тутуп, түнү бойдон ибадат окуп чыккандан дагы жогорку даражага жетет деген. Андан дагы жогорку даражага. Кулк мүнөз эмне экен? Жакшы угуп алайлы, жакшы түшүнүп алайлы. Ушуну билгенден кийин аткарганга аракет кылайлы. Башкалар менен бөлүшкөнгө, жайылтканга аракет кылайлы. Биринчиси эмне деди? Тасил ман катаак. Ким сени үзсө, ошо менен мамиле түзгүн деди. Тафу амман заламак. Экинчиси, ким сизге зулумдук кылса, ошону кечирип коюңуз деди. Зулумдук кылса эмне кылыңыз? Зулумдук кылса кечирип коюңуз. Сизге зулумдук кылды, сиз дагы ага зулумдук кылбай эле коюңуз.
Siz aykölдülük kılыңız, siz martты kılыңız, bir адамгерчилигиңизди көрсөтүп коюңуз. Ал уялсын. Себеп дегенде бул кечирген улул азм, улуу заттардын иши бул. Кечирген жөнөкөй нерсе эмес. Бейишке кире турган адамдардын иши, вал афина анин нас, адамдар дайыма кечирип жүрөт экен да. Адамдар несин кечирем? Мага жамандык кылган жок, мен сизди кечирип коеюнбу? Качан кечиресиң? Сага жамандык кылса кечиресиң да, Мен айтып атам, мен сизди кечирдим. Эмне кылганда кечиресиң, жамандык кылса анан кечиресиң. Алла субханаху ва таала Кур'ани Кариминде угуп туруңуз мындай дейт. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Sizler sari'u, şaşılıp, ozıp bir-biringерден жүгүргүлөр. Каяка? İlâ mağfiratin min rabbikum. Robunlardan tarafından mağfirat, geçirimdүүлükкө şaşılgıla. Robunlar kaysı amaldan geçirse, oşoğunu kılganга şaşılыңыз. Darattan geçirev, daratga şaşılыңыз. Gusuldan geçirev, gusulga şaşılыңız. Duadan geçirev, duaga şaşılыңız. Çay bergen, tamak bergenden geçirev, şaşılыңыз. Allah gününü geçire turgan amaldarga biri-biringерден şaşılgıla, ozgıla, jana beyişke şaşılgıla. Anın tuğrası jeti jer, jeti asman. Beyiştin çoğunluğun uğu alınız. Beyiştin çoğunluğu. Beyiştin çoğunluğun Allah özü bilet. Uzunluğun. Bura tuğrasını ayet otat. Arduha as-samavat vel ard. Jeti jer, jeti asman. Jeti jer, jeti asmandı uzundan çözseniz, oşa beyiştin tuğrası olur. Uzunun Allah Teala'dan başka hiç kim bilmeydi. Beyiş kança çok. Bardığı girse beyişke cayı var. 8 milyardka cayı var. Bilesiz mi beyişke? En akırkı girgenge kança çoğun beyiş verilir. Bu dünyadan 10 есе çoğun. Kırgızistan'dan, Tüşlük Koreyadan 10 есе çoğun emez. Bu dünyadan 10 есе çoğun. Uşundaydan 10 dalas. Bu kaçan? En akırkı beyişke girgen. Aldınqılarınaçı. Kança есе çoğun Allah bilet. Bardık adamzat iman keltir beyişke girse orun var. Bardık adamzat iman keltirbey dozokka kırsa dozok dağı var mı deydi. Hal min mazid. Dağı men tayarmın deydi. Var mı dağı deydi mınake. Ошондо beyişke Allah Teala aytat şaşılgıla. Anın tuğrası jeti jer, jeti asman. Uiddat lil muttaqin. Oho, barız beyişke kızıgıp kaldık. Ошондой beyişten Allah Teala barızga orun bersin. Бирок ал beyиш kimge verilir? Takvalarga dep koydu. Dayar kılıngan takvalarga. Uiddat lil muttaqin. Айтқан жоқ қырғыздарга, өзбектерге, қазақтарға, корейlerге, тәжіктерге, арабтарға андай деген жоқ Алла. Кимге дейді? Байларға? Жоқ. Кимге дейді? Суруларға? Жоқ. Кимге? Тақваларға. Кембағалдарға емес, куник, еркек, аял деп бөлген жоқ. Алла айтты. Кимдин жашоосунда тақва болсо, кимдин жүрөгүндө тақва болсо, ошого бейиш бизден дейді. Сен bir нерсени даярда, биз сеңе bir нерсени берейли дейді. Sen takva dayarda biz sana beyiş bereydi deydi. Tübölüktü, rahat. Beyişte bilesiz mi? Beyişte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, beyişlikler beyişke girgenden keyin Allah Taala'm jariya kılat eken. Ne deytken? Ey beyiş eğleri. Sizler tübölüktü jaşaysыңар, sizlerge ölüm gelbeydi deytken de. Sizler tübölüktü den soğlukta olasыңар, hiç kaçan orubaysыңар. Tiş oru, baş oru, iç oru, жоқ ayakta vapşe. Aytat tübölüktü sizler jaş bolasыңар, hiç kaçan qarıbaysыңар deydi. Qarılık жоқ. Beli büküreyip kalıp, tırışıp kalıp, yaşarayın dep, her bereketli içip, hiç nerse yok anday. Tübölüktü sizler jaş bolasыңар, qarıbaysыңар. Төртүнчүсү sizlerge bergen nemat, tübölüktü kalat, hiç kaçan bul жоголбойт, infляция жоқ ayakta. Bankrot degen жоқ ayakta. Только nemat көбөйөт. Mınake. Ошол бейиш kimge daярданған? Takvalarga. Takvalar kim? Takvaların көптөгөн sıfatlar var. Kur'an-ı Kerim'de başında Allah aytat, hudal lil muttaqin. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Takva kim eken? Görmöstön turup işengen, gayipka işengen. Namazda turguzgandar. Biz bergen mal mülktön sarptagandar. Mına takvalardın sıfatı. Allah'ını görmöy turup işenü. Beyişti görmöy turup işenü. Periştelerini görmöy turup işenü. Bul tuğandar mınake takvalıktar. Mınаны qarаңыз. Gayipti görmöy turup işengendi gayip dep koyat.
намазды дагы тургузуп атат, жана сарптап дагы атат. Өзүнүн денесин дагы намазга, мал мүлкүнөн Алланын жолуна. Бул аятта азыркы жерде уйдат лил муттакин, такваларга Алла Таала беш даярдады. Алар кимдер? Алладина юнфикуна фис-сарра вад-дарра вал-кадиминал гайд вал-афина анин-нас валлаху юхиббул мухсинин. Алар сарптагандар, кыйынчылыкта дагы, оордукта дагы, жакшылыкта дагы. Акча азыр жакшы түшүп атат. Ошондо дагы сарптагандар. Азыраак болот, дагы сарптагандар. Фис-сарра вад-дарра дегени курсанчылыкта дагы сарптагандар, кыйынчылыкта дагы сарптагандар. Бул демек кол ачыктык. Пайгамбарыбыз өзү адамзаттын эң берешени. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ажвадан нас. Адамзаттын эң жоомарты Мухаммадур Расулуллах болот тугандар. Ислам дини бергенди үйрөткөн, курсак тойгозгонду үйрөткөн, салам айтканды үйрөткөн. Абдулла ибн Салам радыйаллаху анху Таураттын алымы, жөөттөрдүн менмин деген кыйыны болгон. Мединада жашаган. Айтат, бир жолу эшикке чыксам, адамдар өтүп бараткан экен шашылып. Кайда баратасыңар десем, Меккеден пайгамбар келди Мединага дейт. Пайгамбар келди, күтүп атышкан эле пайгамбар келди деп. Мен дагы аркасынан жөнөтүп дейт, көрүп келейинчи ошо ким деген пайгамбар экен деп. Барып узактан карасам, сүйлөп аткан экен дейт. Адамдар топтолуп турат экен дейт. Жүзүн көрдүм дейт. Жүзүнөн билдим, жалган сүйлөй турган жүзгө окшобойт дейт. Бунун бети жалган сүйлөгөнгө окшобойт дейт. Пайгамбарыбыздын эң алгачкы сөзүн уктум ушуну дейт. Я юханнас, эй адамдар, афшус салам, саламды таркаткыла, василул архам, туганчылык мамилени бекем кармагыла, ва ат'имут таам, тамак жедиргиле элдерге, тамак жедиргиле элдерге. Вассаллу биллейли ван-насу ниям, адамдар уктап атканда түнү намаз окугула, тадхулул жанната биссалам, бейишке амандык менен кирип кетесиңер dedi. Пайгамбарыбыздын эң биринчи насаатын ушуну уккан экен. Бул жерде эмнени айтып атабыз? Тамак берүү, курсак тойгозуу, кийим алып берүү, дары-дармек алып берүү. Булардын бардыгы мынакей туугандар ушу инфак фи сабилилlah, Алланын жолуна сарплаганга кирет. Экинчиси, бул биринчисин айтып атат. Вал кадиминал гайд, ачуусун жуткандар. Ачуусун жуткандар. Бейишке кире турган адамдардын сыпаты, эркек болсун, аял болсун, ачуусун жуткандар. Ачууну сиз качан жутасыз? Ачууну качан? Ачууңуз келе турган нерседе жутасыз да. Үйдө урушуп кеттиңиз аялыңыз менен, ачууңузду жутуп коюңуз. Бейиштен орун аласыз. Ачууңузду чыгарсаңыз, шайтан сизге минип алат. Үй бүлө талкананат. Ошон үчүн сиз кулк мүнөздү Hazret İmam Ahmad rahmatullahi aleyh aytkanda, "Alla tagdab", ачууланба. "Ва ла tahqid", sen бирөөгө кек сактаба. İmam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi aleyh айтат, кулк мүнөз деген эмне? Эки нерсени айтып койду. Ачууланба, кек сактаба. Ачууланба, кек сактаба. Bir sahaba gelip Peygamberimiz aytты, "Ya Rasulullah, bana nasihat aytыңызчы" dedi. "La tagdab", ачууланба dedi. Дагы сураты, кошумча дагы башка нasihat айтыңызчы. Пайгамбарыбыз кайталады. "La tagdab", ачууланба. Дагы бир башкачасын сурап айтты. "La tagdab", 3 ирет айтты. Ачууланба, ачууланба, ачууланба. Адамдын ачуусу келгенде, ачуусу келгенде. Акыл кетет, шайтан келет. Акыл кетет, шайтан келет. Ошон үчүн чечим бардыгы зыян болот. Ошон үчүн иншалла жакшы кулк мүнөзгө эгерде биз аракет кыла турган болсок, ушуну эмне үчүн айтып атабыз мунун бардыгын? Келиңиздер, пайгамбарыбыздын берген насаатын алып калайлы, карманып калайлы, амал кылайлы. Дүйнөбүзгө пайда, ахиретибизге пайда, үй бүлөбүзгө пайда, досторубузга пайда, кайсы элдин арасында жашасак, ошол элге пайда. Будан только ошо пайда. Андан кийин "Вал кадиминал гайд", ачуусун жуткандар деп атат мынакей. Ачуңуз келип турат. Пайгамбарыбыз айткан, күчтүү ким деген? Күчтүү бирөөнү жыгып жерге жыгып койгон, ал күчтүү эмес. Күчтүү ачуусу келген учурда ачуусун кармап жуткан, ошо күчтүү деген. Ачуусу келген учурда ачуусун жутса, Алла данышмандыктын булагын жүрөгүнөн чыгарат деген. Ошон үчүн иншалла туугандар, биз ачуусу келгенде бейишке кире турган сыпатын айтып атат. "Вал кадиминал гайд", ачуусун жуткандар, "Вал афина анин нас", адамдарды кечиргендер дейт мынакей. Алла өзү кечирүүчү.
geçirgende жақшы көрөт. Adamların arasından geçirүүчүлөрдү жақшы көрөt. Allah özü geçirүүчү. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sen geçirүүчүсүң. Geçirgende жақшы көрөсүң. Meni geçirgin деп. Demek tuğanlar Allah özü geçirүүчү, geçirgende жақшы көрөt, geçirүүчүлөрдү жақшы көрөt. Oşon üçün ortada bir ıldıöde söz bolup kalsa sırası geçirip koyaylı. Kek saktavaylı, жүрөгүбүздө kалтырбайлы, sırası geçirip koyaylı. Kim gana bolбосун, Allah üçün geçirip koyuңuz. Ağa teңелбеңиz, Allah üçün geçirip koyuңuz. Özgöçө бүгүнкү күндө азыр ушундай нерв жука, болор болбогон нерсеге урушуп кетип, сүйлөшпөй кое турган фитнанын доорунда жашап атабыз. Ушул учурда ачуусун жута тургандар адамды кечире турган азаматтардын кереги бар. Ачуусун жуta турган адамдарды кечире турган айымдардын зарылчылыгы бар турган. Ошон үчүн иншалла бул келиңиздер, мына Алла Кур'анда айтып атат, бейиштен орун алам десең, таквалыктын сыпатын пайда кыл. Таквалыктын сыпаты кандай экен? Ачуусун жутуп, адамдарды кечиргендер. Кээде ачуусун жутат, бирок адамды кечирбей коет да. Мейли деп ачуусун жутту, бирок жүрөгүндөчү кек сактап турат да. Бизге да бир убакыт келер дейт да. Биздин көчөдө дагы майрам болор дейт. Азыр унча калбайм, бирок сүйлөшөбүз менен дейт. Азыр мен унча калбайм азыр дейт. Ачуусун жутту, аргасыз жутту. Бирок айтат, жүрөгүндөн кек сактап койгондо бир момент келгенде чыгарам, чабам деп атат да. Момент келгенде биз жака да күн тиет депчи. Бул болбогондо окат экен. Ана бул шайтан ушуга алып келет да. Ушу шайтандын сөздөрү. Allah'ın sözleri kanday? Wal afina anin nas, adamları geçirgendir. Açığını juttun mu? Yürekte kiçine kalıp kaldı. Geçirip sal şunu vardı. Geçirip sal. Allah Teala uşunday terbiye alayt nefsini. Birinci akça verdi otat. Akça taap. Uşuğa akça verdi otat. Sarpta da otat. Meyli bereyin. Emim ne deyt? Açığını jut da otat. Oy. Kıyınır. Özüm akça tapsam, kıynalıp Koreyadan. Emi buğa sarptasam, bu men sözümdü uqpaysa, ana men açımı jutsam, dağım ne de otat? Geçirip koy bunu da otat. Jaman kıynadı. Ana nefs çırqıra otat da. Emi geçirişim gerek eken bunu. Qara koy. Meyli geçirdim. Geçirgenden kim ne deyt? Төртүнчүсү дагы бар. Geçirip koyup эле ошо ойдон. Кебир айтат да, açımı jutup geçirdim boldu. Sen meni караба, мен seni карабайм. Sen mağa gelbe, men sana gelbeyim. Вообще sen bana salam verme, men daha salam vermeyim. Boldu. Bırak men seni uşu geçtim, açığımı juttum, püttü deyt. Allah aytat püteleyek deyt. Dağı bir iş var deyt, oşonu kılıp koy deyt. Oşonu kılıp koy. Anda Wallahu yuhibbul muhsinin, ihsan kılıp koy deyt. Ne deyt? Padarka ver deyt atat da. Ya Allah. Nafsi kayakka varat emi, çırkırayt da ya. Allah ne deyt? Padarka vergin deyt emi dağı. Çay vergin deyt. Giyim alıp vergin, çayga çakırgın deyt. Ya Allah. Dindegi tuğanlar qarаңыз. Nafsini teveleysin, beyişten orun alasın. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal cennete hiyal ma'wa. Kim Allah Rabbisinin aldında turgandan korksa, nafsisin tıysa, bara turgan jeri beyiş deyt. Nafsini tevele dağı beyişe kirip ketdi. Ne deyt? Nafsini tevele öyle bir işe girip etti. Azır Allah Teala nefsini tevil etken diye öğretti. Kanday deyip? Damay. Taptın mı akşanı? Sarttağın Allah'ın yoluna. Açığın geldi mi? Açığını jutkun. Geksik davay? Geçirgin. Koldu üzbey? Ne kıl deyit? Allahu Akbar. Жақшылық kılın. Padarka vergin. Buna kulk münözdü. Abu Hurayra radıyallahu anhu Peygamberimizden sorap atkanda kulk münöz ne degende Peygamberimiz en birinci şunu aytdı. Ne dedi? Tasil man qata'ak. Kim üssü oşa menen mamileni tüzgün. Mamile tüzöz mü inşallah bari menen? Biz özüz mamileni üzbeyli. Bura biri üssü oşağa teңelbeyli. Mamileni tüzöylü. Bir. Ekincisi. Ta'afu amman zalamak. Kim zulümdü kılsa geçirip koygun deydi. Zulümdü kılsa kanday? Geçirip koygun. Üçüncüsü. Tu'ti man harumak. Kim sizde mahrum kılsa, kur kaltırsa oşağa beriniz. Sizge bermeye koydu, siz berip koyuverin deydi. Sizi çakırıp koydu toyga, siz çakırıp koyuveriniz anı toyga. Ya. Sizge bermedi, siz berip koyuveriniz deydi bana. Gebir yerlerde gelet, ahsin ila man asa'a ileyk
Ким саңа жамандык кылса, ошого жакшылык кылгын дейт. Мындайча айтканда, таш менен урганга аш менен баргын дейт. Кээ бирлер аш менен ургун дейт. Аш менен урбай. Аштын баары кирип болот да. Май кылына. Таш менен урганга аш менен ургун дейт. Жок, аш менен урба, аш менен баргын, жедиргин. А бул бөлөк нерсе.